Анжелика, сүйүктүм, сен бир кылымда бир жаралчу айымсың, деп өзүнө тартып алган. 5 декабрда ырчы Анжеликаны Бактылуу айым реалити долбоорунун 5 жылдык мааракесине арналган. Концерттик программа Борбор шаарыбыздагы ресторандардын биринде болуп өттү. 126 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана аталган долбоордун катышуучуларына жалпы 200 кишиге кечки тамактануу уюшулду. Иш-чарада сүйүктүүсү жөнүндө кыскача айтып берди. Мен иштеген сайын, улам атым чыгып турган сайын эл алдында бир гана мен боло берет экенмин. Мен муну менен популярдуу болууну көздөбөйм. Балким, Кыргызстандагы эң атактуу инсанмын. Автоунаанын ичинен кыз көрүнүп калса, көчөдө кыз басып бара жатса деле ал Анжелика экен. Бул эң сонун. Балким бардыгы окшош болушуп, Анжеликанын образына жүргөндүр. Бул хайп. Мен элдин көңүл чордонундамын, көңүл бурдурамын. Жеке жашоо боюнча айтсам, мен ал нерсени эч качан ачыкка алып чыкпайм. Мен бир гана өзүмдүн ишкерлигимди, жумушумду биринчи орунга коюп, жарнамалоону туура көрдүм. Ал эми сүйүктүн бир ишендиги, адамгерчиликтүүлүгү, ишеничи менен багындырды. Сен бир кылымда бир жаралчу айымсың деген сөзү менен өзүнө тартып алган, дейт Анжелика Кайратовна. Маалымат булагы аргумент Чекиткейжи. Асел Кадырбекова экинчи ирет кош бойлуу. Кыргыз эстрада ырчысы Асел Кадырбекованын инстаграмдагы катталуучулары анын экинчи ирет кош бойлуу экенин айтышып, куттуктоолорго бөлүп жатышат. Себеби 5 декабрда жаш ырчы Сезимбек менин эң жакшы көргөн акем, жеңем менен дарыядагы бар экен, деп сүрөт жүктөгөн. Дал ушул сүрөттө Асел Кадырбекованын кош бойлуу экени байкалат. Айрымдар бул эски сүрөт дешсе, кээ бири акыркы ирет жүктөгөн сүрөттөрүндө Асел толуп баратат, себеби кош бойлуу, деп болжолдошууда. Эске салсак, Асел Кадырбекова менен Нурлан Асип 2018-жылы үйлөнүшкөн. Ал эми 2019-жылдын 27-мартында кызы болушуп, ага Дария аттуу ысым чыгарышкан. Маалымат булагы аргумент Чекиткейжи.